Ассаламу алейкум достор. Simcash деген бұл приложение, бұл приложениені көчіріп, біз без вложения ақша тапсақ болады. Кантип табабыз, кантип чыгарабыз алдыда видеода көрө аласыздар. Мисалы ссылканы басканда сіздерде VPN жоқ болгон үчүн эч кайда кирбейт да. Перезагрузка кылсак дагы бул жака кирбейт. Кириш үчүн Play Marketке киребиз дагы, VPN деп жазабыз дагы, бул VPN-ди тандап установить етебиз. Установка кылгандан кийин открыть кылабыз. Открыть кылгандан кийин бул жерде подключение жасайбыз. Так, X-ди басып коебуз дагы, мына подключить дегенди басып коебуз. Все, подключение болду. Эми кайрадан ссылканы басып көргөндө мынакей кирип атат достор, VPN аркылуу, через VPN аркылуу кирип атат. Скачать этип алабыз дагы, кайра VPN-ди өчүрүп коебуз. Все равно скачать дегенди басабыз. Подробнее дегенди басабыз. Азыр мына скачать этилгиче күтөбүз. Установить этебиз. Азыр мынакей ал жерден открыть басабыз. Нет ограниченный дегенди коебуз. Андан кийин мына көктү басабыз. Simcash по умолчанию дегенди басабыз. Анан регистрация дегенди басабыз. Бул жерге регистрация болуп чыгабыз. Так, бул жерге атыбызды жазабыз, фамилия жазабыз. Ссылка аркылуу киргенде Кыргызстан өзү чыгып калат. Бул жерге номер жазабыз. Бул жерге болсо email жазабыз, пароль коебуз. Кайра парольду кайталайбыз. Бул клайкты басабыз. Нет, клайк автоматически турат, эгер жок болсо жазыңыздар. Бул жерге галочка коюп, анан мынаны басабыз. Так, эми ушул жазылган emailга код барат. Код бул телефондо эмес, email ошондуктан башка телефондо болгон үчүн ал жактан кодду жазып атам. Эми окей дегенди басабыз. Continue басып коебуз. Эми парольду жазабыз, email жазып киребиз. Мынакей успешно кирип алдык. Эми бул жердеги SIM note дегенди басып туруп, мына update SIM дегенди басабыз. Активация кылабыз. Эгерде 2 сим карта бар болсо, экөөнү тең активация кылып койсоңуздар болот. SIM name T2 деп коеюн. Так, бул жер актив деп турат. Update SIM деген басайлы. Азыр установка кылабыз, бул жерге киребиз. Бул жерге ат кентирүү деген жерге, кайра мына ат кентирүү деген белгилейбиз. Бул жерге Кыргызстанды тандайбыз. Мынакей. Кыргызстанды тандап 005 болду. Мына жерде галочканы басып коелу. Confirm басып коебуз. Continue басып коебуз. Update SIM басып коебуз. Мынакей успешно кетти. Эми экинчи сим картаны дагы ушинтип белгилейбиз. Контирууга киребиз. Бул жерден плюс 996 деп Кыргызстанды тандайбыз. Галочканы коебуз. Эми Confirm деп басабыз. Ал жерге 31 деге коюп койсок болот. Continue басабыз. Update SIM дегенди басып коебуз. Мынакей достор, бул дагы кетти. Бул менин өзүмүн аккаунтум. Мында мен азыр эле 11 евро чыгардым. И бул 0087 евро дагы уже чогулуп калды. Мынакей 11 евро болчу балансымда. Скриншот жасап алганда. Андан кийин 0,56 болду. Азыр дагы кошулуп калыптыр. Мен вывод кылганым без комиссия Ripple менен чыгардым. 26 Ripple түштү. Мынакей бүгүн 22 майда түштү.
почти 26 Ripple түштү. Мындан акча чыгарыш үчүн ал жерди басабыз. 26 майда чыгарууга болот дейт. Биздин балансыбыз 0 болгон үчүн бул жерден көрсөтпөй атат. Реферальный ссылканы мына 3 чекитти басып, show referral деген жерден алабыз. Мына кодду жазып катталышса, сизге реферал болушат. Ал эми азыр өзүмдүн аккаунтум менен акча чыгарууну көрсөтүп берем. Бул жерди басабыз, андан кийин азыр бул жерде басабыз дагы көрөбүз. Ripple түрүндө чыгарсак, биз комиссия чыгара алабыз. Ripple адресибизди алабыз. Binance'дан мисалы Ripple'дын сетинде болуш керек. Ripple сетин тандап, ошол адрести копиялап алабыз дагы, симкешке алып келип коебуз. Мынакей биринчи турган адрес кошелька дегенди бул жерге коебуз, анын астына дагы кайталап коебуз. Анын астына мына жерде жанагы QR код коюш керек экен, бирок QR кодду койбой эле чыгарып алдым. Скан деген жерге койбой деле койсок болот экен. Мен биринчи коюп алыптырмын. Койбой эле койсок болот негизинен. Эми бул астыга Ripple адрес алып келебиз. Tag деп турат, Ripple tag деп 4252 менен башталган. Ошону копиялап бул жерге коебуз. Канча чыгарабыз ошону жазабыз астына. Максимумду басып коем мен азыр. Анан continue басабыз. Мына жерде continue басабыз. Бул жерге галочка коебуз. Анан бул жерге толук аты жөнүбүздү жазабыз. Үстүдө турат. Ошол атыбызды кайра кайталап жазабыз. Эми бул симкешке катталган emailга код келет. Мынакей код келди. Ошол кодду алып барып бул жака жазабыз. Андан кийин окейди басып коебуз. Continue басып коебуз. Мынакей биздин вывод автоматически кетти. Binance'га дагы батли келип түштү. Азыр долларга канча болгонун көрсөтүп берем. Бул үстүдөн деле көрсөтүп турат. Почти $12 болот.